Москва шаарынын тургундары Қазақстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Министр өлкөдө бөйрөктү алмаштыруу маселеси жолго салынганын белгилеп, андан бери 10 чакты бейтаптын бөйрөгү алмашылганын билдирген. Аларга кеткен чыгымында мамлекет төлөп берди. Мындан ары дагы бөйрөк алмаштырам деген оорулууларыбызга мамлекет төлөп берет. Азыркы күндө 3000ге жакын гемодиализде жаткан адамдарыбыз бар. Көпчүлүгү донор табылбай жатат дешүүдө. Донорлор табылса тез алмаштырып берип, гемодиализден чыгарып жиберсек жакшы болот эле. Боору ургандар жана жилик чучугун алмаштыруучулар үчүн президент операцияларды өзүбүздөн жасаганды ишке ашыргыла деп тапшырма берди. Кудай буйруса, майдын аягында биринчи жолу өзүбүздү боор жана жилик чучугун алмаштырууну пландап жатабыз. 15 кишини боор алмаштырууга даярдап жатабыз. Жилик чучугун алмаштырууга 4 кишини даярдап жатабыз. Бул операцияларды жасоого кеткен чыгымды дагы мамлекет башыбыз Садыр Жапаров өзүнүн демөөрчүлүк фондунан бөлүп берем деди. Тагыраагы бейтап донорду өзү табат. Операцияга кеткен чыгымды президент төлөп берет. Буга чейин боорду чет өлкөгө барып алмаштырып келишчү. Мисалы Туркияда боор алмаштырыш үчүн $55,000, Индияда болсо $75-80,000. Ал эми жилик чучугун алмаштыруу үчүн чет өлкөлөрдөн $130,000 $160,000 чейин турат. Гемодиализде жаткан оорулуулардын туугандарына кайрылам. Колуңардан келсе, жакындарыңарга бөйрөк боюнча донор болуп берүүңөрдү суранат элем, деди Бейшеналиев. Булак Супер KG. Тажикстандан Кыргызстанга баңгизат ташууга шектелгендерден ири өлчөмдө гашиш табылды. Баңгизаттарды аткезчилик жол аркылуу ташуу жана сатуу менен алектенген трансулуттук кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу бүгүн 27 апрелде Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, Тажикстандан Кыргызстанга аткезчилик жолу менен гашиш баңгизатын ташуу жана андан ары сатуу максатында алектенген трансулуттук кылмыштуу баңги тобунун иштерине бөгөт коюлду. Ыкчам издөө иш-чараларынан жүрүшөндө кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн өздүгү такталды. Алар 1980-жылы туулган, 1976-жылы туулган жарандар экендиги аныкталды. Алардан өзгөчө ири өлчөмдөгү жалпы салмагы 19 кг 248 граммды түзгөн гашиш баңгизат алынган. Кармалгандар номер 21 тергөө абагына камакка алынды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча кошумча чаралар көрүлүүдө. Булак Супер KG. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасын тактоого байланыштуу кезектеги сүйлөшүү өттү. Баткен шаарында 21-27 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараптар чек аранын чечил элек аймактары боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди. Келерки жолугушуу Тажикстандын аймагында өтөт жана сүйлөшүүлөр уланат. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү деп жазылган маалыматта. Буга чейинки жолугушуу 7-13 апрель күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жана анда тараптар чогуу талаа изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Баткендеги 24-29 март күндөрү топографиялык топтордун кезектеги жолугушуусунда чек аранын дагы 28,37 чакырымын такталганын кабарлаган. 29 мартта Баткен шаарында эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолуккан. Анын алдында Бустон шаарында тараптар чек аранын дагы 11 чакырымга жакын сызыгы макулдашылганын жарыялаган. Ташиев менен Ятимов 16 мартта аталган шаарда кездешкен. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып каларын айткан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын айтышкан. Чек ара такталбагандыктан
суу, жер, жол жайы талаштан улам аймакта байма-бай чыр-чатактар болуп келген. 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында чек арада эки мамлекет кандуу кагылышууга барган. Булак Азаттык. Орусия Краснодар крайынын үстүнөн 68 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 27 апрелге караган түнү Краснодар аймагын бутага алган 68 дрон жок кылынганын, анын экөө аннексияланган Крымда атып түшүрүлгөнүн, Кара май заводунда өрт чыкканын кабарлады. ТАСС агенттиги Славянск Эко компаниясынын өкүлүнө шилтеме кылып, заводдун иши жарым-жартылай токтогонун, өрт өчүрүлгөнүн жазды. Аталган крайдын губернатору Вениамин Кондратьев дрондор менен Славянск, Северск жана Кушевск райондорундагы кара май сакталган жайлар, инфраструктуралар бутага алынганын, ондогон дрон жок кылынганын билдирди. Кондратьев жана коргоо министрлиги чабуулдарга байланыштуу Украинаны айыптады. Киев бул кол салуу тууралуу расмий комментарий бере элек. Айрым телеграм каналдарда Кушевск станциясындагы аэродромдо дат өрт чыкканын, учактар жабыркаганын жана алардын саны такталып жатканын жазышты. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Соңку айларда Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдорго дрондон чабуул күчөдү. Жергиликтүү бийлик буга байланыштуу Украина аскерлерин айыптап келет. Чабуулда заводдор талкаланып, өрттөнүп, бензиндин жана дизелдик отундун өндүрүү көрсөткүчү апта сайын төмөндөгөн учурлар катталды. Булак Азаттык. Кыргызстан менен Россиянын коргоо министрлери эки келишимге кол коюшту. Астанада ШКУга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйыны өтөдү. Иш-чаранын алкагында Россия Федерациясынын жана Кыргызстандын коргоо министрлери Сергей Шойгу менен Бакытбек Бекболотовдун жолугушуусу болду. Шойгу Россиянын коргоо министрлиги кыргызстандык кесиптештер менен көп тараптуу жана эки тараптуу форматта ШКУ, КМШ жана ЖККнун алкагында тыгыз байланышта экенин белгиледи. Булак Назар Ньюс KG.